Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Arabasın aru Kırgızım bar bolуңуздар. Biz berүүлөрүбүздө Kırgыздардын сивилизацияга болгон салымы жөнүндө кеп кылып атабыз. Мына ошол темаларды улантабыз. Дастан ага, biz өткөн берүүлөрдө салымы кошкон салымдар боюнча өсүмдүктөр, жылдыздар, талаачылык, ай календары ошолор жөнүндө кеп кылдык. Бұл жануарлар боюнча кандайдыр бир салым коштубу кыргыздар? Абдан зор салым кошкон. Биз жана астрономия билими жөнүндө учкай, жалпы, үстүртө түшүнүк бердик. Эгерде илимий тереңдикте чечмелеп отуруунун биринчиден кажети жок, экинчиден көрөрмандар ага муктаж эмес. Üçüncüden öte көп убакытты талап кылат да. Эгерде астрономия билимин чечмелеп отурсак, бизге bir gün жетпейт. Мисалы, талаачылыкты да биз үстүртө сөз кылып кеттик. Эми мал чарбачылыкка келсек, менин колумда Төлөк Төрөкан Аксакалдын китеби Кыргыз санжырасы, Кыргыз эл санжырасы деген китеп. Билесиз, бул тиги Синьцзян Уйгур, Кытайдын Синьцзян Уйгур автоном округунда чыккан. 2015-жылы чыккан. Анан кийин которуп кириллицага оодарып, ушундай китеп. Бул китепте а киши байыркы зар заман Кыргыздын китебине таянып, ошол жакта маалыматты алып, ал китеп качан жазылганы жөнүндө бул киши минтип айтып атпайбы? Кыргыз зар заман деген китеп башында Бакабут деген жазуу менен жазылган деп атат. Тарых bir канча миң жыл өткөн соң көнөрүп кетип, эскирип кетип, бул жазууну билген, окуган Моңолбай деген жалгыз адам калган экен. Ошон үчүн мындан 1383 жыл мурун, бул болжолду 630-640 жылдар биздин доордо араб тамгага жазууга көчүрүү туура табылып, ошол убакытта Абылкан Казы деген укмуштуу адам Жогорку Моңолбайдын тапшырмасы менен чий калемде көчүргөн дейт. Жана кумурска жазуу. Демек ошол кыргыз зар заман эки тилде араб жазууна, анан кийин Кытай жазууна которулган экен да. Эми ошондо карабайсызбы? Ортого канча кой чогултуп дейт ошол которуш үчүн? 135 000 кой чогулткан экен ортого. Берде жазылып турат ким канча кой бергенин. Ким канча Моңолбай минтип айткан экен. 90 000 туяк коюм бар, бүтүн иштеткиле деген экен. Моңолбайдан башка 45 бай. Токтомат, Кудаяр, Кудайшүкүр, Арзымат, Эминбай, Сартбай, Тоголок аттарын бары бар. Эмнеге кеткен ошолордун барды? Жанагы кыргыз зар заман китебин Бакабуттан көчүргөн, арабка көчүрүп, Кытайдын жазуусуна көчүрүп, жазууга төлөгөн акча болуп атпайбы? Ошон көп киши иштептир да муну үстүндө. Жок, иштегени койду берген киши көп болгон. А иштегени бир саналуу эле 4-5 киши иштеген да. Өтө көп. Эмнеси көп? Бул көп айлар бою жазылган. Албетте. Акы катары берген да алар. Акы катары берген. Көп айлар. Ошондо 135 000 кой. Мен жана айттым го, Моңолбай 90 000 кой берсе, калгандары миңден
45 bin koy vergen eken 135 bin koy. Hazır bir koy $100, 150 dolar. Oşonda 13,5 milyon dolar bolup atar. Bizim babalarımız gelecek muğundarga kam görüp 13,5 milyon, 15 milyon dolarlık emgek kılgan eken. Emgek. Kaysi el uşunu aytalat. Men aytayın degenim kança wagtga көп жазылган. Себеби min koyuңuz gününe birden soygunda 3 yılga ketip atat da. 3 yılga. Maselen. Bul öte bayırkı mezgilde bolgon soň bunun wagtysı maanilүү emes. Al эми mümkün bölök yerde жазылганdır. Maanilүү oşol bayırkı kitep 2 жазууга kotorulgany. Ova. Mümkün hani bunu hakikatari töledü dala günde soygan joktu. Emi o yerde şu kitapten men üzüntülü keltireyim. Bul doğurdu kuyruğu tөгülgön öte gelişken hayvan gezigiptir. Alar ömüründe mınday sulu hayvan görmөгөн eken. Bul hayvanды karmap jegenge bolboybu deşip kuvalap görse alar abdan gülük hayvan eken. Ayda olturup muz bar yerge takap muzga taygıltıp 5-10'du karmap algan eken. Asılıp üyretip minip bul maldı giyin жылкы degen dep atap kalgan eken dep Kırgız zar zaman kitebinden şilteme kılıp atat da. Bul hayvandı karmap munu dağı göndürüp mal kılıp jündörün julup jıgaç menen yerip tokup kiyim kılıp kiyip alıştı үйrөнгөн eken. Al aytıp atat janagı toğda jündүү hayvan uçuratıp bu koy. Bu kitapta dagı ne dep atat? Bizim babalarımız Altay'da emes. Kengirtoğda da bayrılap berden mintip aytıp Sırdarya boyların boylop Tokoy çöldörüge girip ketip babalarımız 10 taypaga bölünüp esepsiz köp jurt bolgon eken. Bularda korkpoy aralap jürçü boluptur. Oşentip jürüp bir çölden örköçü bar hayvandın jaşap jürgönün bilip kengeş kılışı bul hayvandı karmap göndürüp algan eken. Çoңduguna karap dö dep koyuptur. Dö degen söz ötö çeksiz çoң degen söz deydi. Bul hayvandardı jük artışka layıktı eken dep jük taşıp üylördü ulam çoңoytup tige baştaptır deydi. Töөнü dagı үйрөткөн eken. Koydu dagı үйрөткөн eken. Жылкыны dagı үйрөткөн eken. Ошону менен катар Дастан ага көрүүчүлөрдөн мындай суроо болот да. Эми экен деп эле бул жомокту жазып койгон экен. Ошого мас жылкы далилдери барбы деген сөздү айтат да бир көрүүчү. Туура айтып атат. Андай суроо туура. Илим эмне дейт? Илим айтып атат. Жылкыны birinci Rusiyanın tündügündögü mına azırkı Kazaktın talaalарында, Karadenizdin öydө жагында birinci yolu үйrөtүлгөн деген tiyanaklık gelip atat ilimpozdor. Men alar menen talaşıp alardı jеңбедим be. Alar aytıp men suradım. Emnen negizinde oşo jerde үйrөtүлгөн dep tiyanak çıgardığına desem aytıp atat. Oşo jerde süöktörдү, müzelörдү kazıp oturup oozduk tabılgan eken. Oozduktu japayı çoçkonun bağır saygan iki çoң tişi bekemeкен de oşondon jasalgan deydi. Oşondoy, oşol süöktön jasalgan, oşol mürze oşo jerge taandık demek oozduk birinci katarı. Daha biri okmuştu aytıp atat. Жылкынын baş süögün karasak tişinde oozdуктун taktары kalıp kalıptır deydi. Al mürzedeki oşol janagı tala Rusiyanın tüştügünde. Ana men suroo berdim. Bilesiňer mi bizim babalarımız kemeş urunup oozdуктун ornuna жылkı mingen. Kırgızda bilbey kaldı. Mümkün siz de bilbeyt boluşuňuz gerek. Kemeş devimden aytat. Jana gendirden oozduk. Gendirden emes. Attın kuyruğundan julup, örüp oozdуктун ornuna biyagынан toğulgu, biyagынан toğulgu kılıp oozdуктун ornuna. Kemeştin artıkçılığı emne? Azoatlar o gönöt. Kıl. Kıl giret de. Yegine giret. Oşon üçün kanday azoo bolbosun. Men ayttım. Kemeş menen mingendi bilesiňer mi desem anday түшүнүгүбүз жок дейт. Силер oozduktan emetip atasыңар. Жыйынтык чыгарып atasыңар. Oozduktan murun биздин babalarыбыз кемешти урунуп эле oozdуктун ордуна минип жүргөн. Аны жылкы чайнап кое албайт да, туурабы? Desem bilbeyt. Аны биз билбейбиз дейт. Бирок
Жанагы суроо, жүйөлүү суроо эмне үчүн бул кыргызга таандык деген. Мен ошондо алып берейин. Күнөө элдерден кыргыз гана айтат, эркелетип, эмчектеп баласын. Менин күчүгүм дейт. Же менин кулунум дейт. Эгерде бөлөк элдер жылкыны үйрөтсө, эмне үчүн аларда мындай сөздөр урунбайт? Күчүгүм дебейт, кулунум дебейт, айтса поросенок деп айтат. Поросенок дейт. Көрбөйсүздарбы? Бир белги деп коелуп. Экинчи, кыргыз айтат, тулпардан калган туягым дейт. Бөлөк бир эл айтпайт. Тулпардан калган туягым деп. Андан ары улантып отуралык. Кыргыздар жылкынын 24 түсүн ажыратып билет. Түсүн. Түсүн. 24 түсүн билет. Аны отур китепте бар, мен китептеримде көрсөтүлгөн мунун баары. 20 мүнөзүн ажыратып тааныйт. Жылкынын 20 мүнөзүн ажыратып тааныйт кыргыз. Маселен бир экичөөнү учкай айта кетсеңиз. Тебенек, кашаң, жортук. Толтура. Толтура мунун баарын. Анчеч менен отурсак да 1 саат убакыт керек бизге. Жүрүшүнөн 8 түрүн билет. 8 түрүн билет. 19 түрүн туякты айтат. Кайсы эл жылкынын 19 туягынын гана 19 түрүн билет. Бир эл билбейт. Эгерде алар ошону биринчи үйрөтсө, алардын урпактары бүгүн туяктын 19 түрүн айтат эле да. Жылкынын 24 түсүн ажыратып билет эле да. Андай жок. А бизде бар бүгүн. Бул да жетишсиз. Мен айтып коеюн. Сөөк менен кошо коюлган жылкылардын мүзөлөрү биздин бабаларыбызга гана таандык. Бөлөк бир дагы эл ошол колодорунда дагы жылкы менен бирге сөөк койгон эмес. Туурабы? Себеби жылкы адамга шерик болгон. Болгондо дагы кыргыз айтат, кыргыз гана айтат. Тозок аттан айрылган жерде башталат дейт. Мындай макал бир да элде жок. Биздин бабаларыбызда болгон. Көрдүңүзбү? Мунун баары далилби? Мунун баары далил. Дагы улантып коеюн. Муногун тулпар, буудан, дулдул. Мындай түшүнүктөр бөлөк бир да элде жок. Бир да элде жок. Нечен миң жыл урунган үчүн биздин бабаларыбыз тулпар деп атаган, дулдул деп атаган, буудан деп атаган. Мунун сырын сөздүктөрдөн таппайсыз. Бу жөнүндө мен Манас жаңырыгында 1 саат маек кургам. Кыргыз кантип ажыраткан тулпарды буудандан дулдулду. Бул эмнени далилдеп берет? Биздин бабаларыбыз эң байыркы доордо жылкыны алгачкылардан колго үйрөтүп, анын сырын терең билген. Эмне үчүн көп элдер жылкыны жебейт? Кыргыз жемек түгүл, эми билесиңер да сыйтамак. Себеби жапайы жаныбарларды палеолит доорунда колго дегиле аңчылык кылганда эт үчүн аңчылык кылганда. Кийин сүт үчүн, анан минген үчүн. Эң алгачкы жылкыны жегенге гана кармап урунган. Демек, ошол 20-30 миң жыл мурун жылкыны жеп, кыргыз мунун сырын да билген, мунун этин да баалаган, баарын абдан билген. Бу дагы далилби? Бул кыргыздарга гана таандык экени, туурабы? Ал эми жана чаарат, бул өзү жапай аттардын тоо ташка көнгөн тукум экен да, жапай аттардын. Булар такага муктаж эмес экен. Булар такаланбайт. Туягы катуу. Ташыркабайт. А бизде чаарат абдан кеңири баалуу болгон, мындай тартуу кылганда да чаарат, аккула дагы чаарат. Тоолок молда айтып атат. Аккула дагы Манас бабабыздын аты чаарат болгон да. Мына канча белги талашсыз айтып атат. Муногу маалымат, бул жөн эле жазылган маалымат эмес. Бул кыргыздарга гана таандык. Мисалы бөлөк элдер жылкыны биягынан минет, атты биягынан мине берет. Эмне үчүн? Себеби буларда тарыхый тажрыйба жок атты урунганда. А кыргыз бир жагынан, оң жагынан имет. Эмне үчүн? Себеби бул жоокерлик доордо. Эгерде киягынан минем десеңиз,
kalkandı, sadaktı, kılıçыңızdı at üstünden bir alıp geliş gerek de. Anın o eğer de sol kolunuz meyen karmap minseniz bunun bari bir ayakta kalat. On butunuz tuğana belinden aşırıp koysanız üzöngöye jetseniz siz düşman menen salgılaşkana dayarsız. Bu turmuştan alınğanda. Mına tügül yezda degen söz orustuku da turabı yezda degen söz. Yezda. Bu tüyü kırgızdıkı. Oğuzlu degen sözden. Oğuzluktu salmayınca alağa çık edet da. Şunun için Oğuzlu. Oğuzlu degenden keyin anan yezda degen bolup ketken da. Ondan keyin yezda. Anan keyin yezda bolot da Oğuzluktu salmayın alağa çık edet da. Oğuzlukta potom yezjay degen. Ne, şunun için Oğuzlu degende yezda dep koygon bular. Gördünüz mü? Жақсы. Ana misali bularda lo şat deyt. Eki muun turabı ya. Lo şat deyt. Kırgız at deyt. Eki tamga bir kıska muun koy deyt. En algaçkı sözdörün katarında giret. En bayırkı doğruda kolga üretilgen üçün. Uy deyt. Oruslar korova deyt. Bu üç muundu söz turabı. Söyle mümkünçülük öte önükkönde payda bolgon sözdör da. Korova dep aytıp atpayım. Baran deyt. Kıska muundulар ilgerki bayırkı degen. Bayırkı algaçkı sözdörden bolat da. Mına bu mal çarvachılıkka kelgende. Эми açık aytkanda bizdin sahipkerler жылкынын сырын өтө терең билет го. Биздин sahipkerler билесиз да кандай жытынан эле, терин жытынан эле билген экен да. Табына келдиби келген жокпу. Теринин жытынан эле. Же туягынан эле. Көрбөйсүздөр. Толубай сынчылар. Бөлөк элдерде жок мындай. At oyunlarını aytsak, Kırgızda at oyunları abdan köp. Ereң işi var, Kunan çavuş, Tay çavuş, Jorgo çavuş, Salış degen var, Alaman degen var. Kana bölök ellerden mınday buluptu koyumlar. Kantip bölök elder Kırgızlardan talaş alat. Yok, bizim babalarımız birinci üretkönde. Hiç kim talaş albaydı. Rahmat Dağır jolu. Keyinki sandarda kızıktуу берүүлөрдү улантабыз. Бар болуңуздар.